Бул Нарындагы жалгыз аэропорт ал 1964 ишке берилип, 90-жылдары каттан толугу менен токтоп калган. Эми мамлекет башчынын тапшырмасынын негизинде дал ушул аэропорт кайрадан реконструкцияланып, ички каттамдары жанданганы турат. Курулуш сапаты кандай болуп атат, каттам качан ишке берилет деп кызыгып турсаңыз, алдыда кенен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз Кабар агенттигинен. Сиз ушул аэропорттун курулуш ишине жооп берет экенсиз, мүмкүн болсо ушул аэропорттун курулуш стадиясы кайсыга жетти жана кандай сапатта салынып атат, жүргүнчүлөр үчүн кандай шарттар түзүлөт, ошол боюнча кенен айтып берсеңиз. Бул эми Нарын облусундагы жалгыз аэропорт, жаңы салынып жаткан бул аэровокзалды эң жакшы, эң сапаттуу курулуш материалдары менен ушул камсыздап берген. Ошол материалдар менен курдук. Былтыр сентябрдын 14-төрүндө баштаганбыз. Быйыл ушул азыркы убакта аяктоо убактысында турабыз. Бул жерде жүргүнчүлөр учуп келген, учуп кетүүчү жүргүнчүлөргө ушул шарттар, баардык шарттар каралган. Бул материалдар өзүңүздөр көргөндөй, бул жанагы алюминиевый витраж, фасадный витраж менен салынган. Бул сыртынан ичи көрүнбөйт. Бул атайын ошол жасалып келген айнек. Бул алюминиевый айнек. Эң азыр, по-моему, Кыргызстанда эң жакшы эле ушул витраж жасалган материалдардын бири. Сырты болсо өзүңүздөр көргөндөй ушул алюминиевый профиль алькапонт менен жасалган. Бул дагы бир абдан сапаттуу, бир жакшы материалдардын бири. Колдун баягы бизге берген тапшырма менен эң жакшы сапаттуу материалдар менен курдук. Жаңы аэровокзал ушул жер, эскиси артыбызда. Эски жагы, бул жагын баягы улап жаңыртып, ичине ремонт иштери жүрүп атат азыр. Бул жер баягы жанагы тейлөө кызматкерлери отура турган. Бул жерде навигациянын зданиясы бар. Ушул навигациянын азыр эски зданиясын ремонт кылып берип атабыз. Ал так бул жаңы зданияны аяктадык. Нарын шаарындагы аэропорттун иши боюнча ушул аэропорттун жетекчиси кененирээк тааныштырат экен. Саламатсызбы? Саламат. Жакшы. Кабар агенттигинен. Рахмат. Ушул мына Нарын шаарындагы жалгыз аэропорттун ичи боюнча тааныштырып өтсөңүз, эл аралык стандартка жооп береби, жүргүнчүлөрдү кандай кылып тейлейсиздер? Мүмкүн болсо ушул баштан аягына чейин түшүндүрүп көргөзүп берсеңиз абдан жакшы болот эле. Бул эшик азыр биз кирип бараткан эшик жанагы контроль. Бул жерден деген жүргүнчүлөрдү текшерип, багажын текшерип, билетин текшерип, паспортун текшерип, өзүн текшерип. Мына бул жерден багажы буяка кетет. Ар жакта дагы стройка жаңыдан болуп атпайбы. Багаж буяка келет дагы, тиги ичине кирет. Бул жерден өзүлөрү текшерилет дагы. Бул стерильный зона деп коет могу жерге. Мына янына кирет. Анан ушул жерде билети бар, текшерүүдөн өткөн, барлык нерсеси текшерилген адамдар ушул жерде учууну күтүп турат да, самолетко отурган. Самолет келет, өзүнүн убагында келгенде булардын баарын алып туруп самолетко жетелеп барат. Эми баягы биякта күтүп турганда жүргүнчүлөр үчүн шарты, жүргүнчүлөр үчүн шарты бар. Бул жерде бул комната мать ребенка дейбиз, бала, эне бала комнатасы. Бул жерде кушеткасы болот. Бул жерде туалет, ванна, тиги раковинасы бар. Бул жерде оборудовать этебиз, шкаф болот, тиги кушеткасы болот. Тиешелүү жабдыктар орнотулат, жакынкы күндөр орнотулат булар, Эми муну азыр жаңыдан болот эмеспи? Алып келинип даяр алар. Бул жерде баягы стерильный зонада турган жүргүнчүлөрдүн үчүн ажатканасы. Эркектердики, аялдардыкы. Бул жер болсо жанагы инвалидтер лоозу деп коебуз, инвалидтерге. Булар дагы бүтөлөк азыр жана поручень деп коет да. Кармош-сармоштары жазылат. Демек жүргүнчүлөр үчүн толугу менен баардык шарттарды түзүп бересиздер, муздаткыч мисалы жанагы. Мына могу жерде ысык, устак, муздаткыч болот.
желдешчү мына эшиктен кирип келатканда бул кышында жылытуучу окаттар болот. Анан бул жерден текшерилип, эме да стерильный зона деп багаж болгону менен орун этилди. Пассажирлер, жүргүнчүлөр бул жерден самолетко кетип калышат. Ушул ичинде каттамдар качан жанданат, эми толук качан ишке берилет, эл качантан баштап ушул Нарын аэропортунда баягы жүргүнчү катары өзлөрүн баягы аба каттамына түшүп баштайт? Бул жерде мындай болуп атат да, азыр аэропорт, авиакомпания, анан аэронавигация деп. Ошол үчөөнө байланыштуу да. Биз аэропорт өз жагыбыздан болгон шартты түз берип атабыз. Мына вокзалын куруп берип атабыз, учуп конуу жайын оңдоп берип атабыз. Анан эми учкучтар болсо авиакомпаниялар, алар авиакомпаниялар бизге ылайыктуу жанагы самолетторду, учкучтарды алса эле жергиликтүү аэропортторго учкандай. Эртең деле уча баштайбыз. Кандай самолеттор болуш керек? Эми бизде азыркы талап мындай да, биз азыркы могу самолеттун отуруп учуп кончу жайынын тиги эмесине жараша болот да, канча тонна көтөрө алат. Биздики азыр 25 тоннага чейин көтөрөт да. Мына азыр. Эми азыр жаңы асфальт басып атабыз. Жаңы асфальт мына перронду, учуп конуу жайын полосаны жаңылап атабыз. Эми аны мундагы жанагы текшерүүдөн өтөт. Ошолдон кийин билинет канча тонналык самолет кона барат. Азырынча белгисиз. Азырынча биз айта албайбыз. Муну тең лаборатория иштеп чыгат. Бул асфальт канча тоннаны көтөрө алат деген маанде да. Канча жүргүнчүнү кабыл алса болот? Саатына 75 жүргүнчү деп атабыз. Ошого ылайыкташылган. Азыр бул жерде битум чачылып, андан кийин геосетканы төшөп атабыз. Башынан баштап аягына чейин геосетка төшөлөт. Битум чачылат. Анын үстүнөн 6 сантиметр асфальт кетет. Кадырман көрүүчү, биз ушул Нарын аэропортундагы жүргүнчүлөр тейлеген жаңы аэровокзалдын шарты, сапаты боюнча кенен тааныштырдык. Эсиңизге сала кетели, буга чейин президент Садыр Жапаров дал ушул аэропорттордун курулуш сапатына өзгөчө көңүл буруп, аны мөөнөтүндө бүтүрүүнү тапшырган. Ал эми биз мындай курулуштарды кандай болсо ошондой алып көргөзүүлөрүнү уланта беребиз.